Анда келиңиздер акырындан баштай берели. Бүгүнкү биздин вебинарга кош келипсиздер. Азыр биздин ушул катышуучуларыбыз, жаңы келген катышуучулар, сиздер да кош келиңиздер. Менин атым Айдана Маданбекова. Мен сиздер менен бүгүн ушул вебинарда чогуу болом. Мен Пикош бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборунун программалардын менеджери болом. Ошондой эле бүгүн сиздер менен чогуу биздин кесиптешибиз Мээрим программалардын жардамчысы. Ошого келиңиздер. Бүгүнкү кичине айта кетчү эрежелерди айтып койсоң, биринчи баштардан мурда сиздер кирсеңиздер, атыңыздарды толук жазып койсоңуздар, себеби бизге ошол керек болот. Толук аты жөнүңүздү, фамилияңызды дагы жазып текшерип койсоңуздар жакшы болот. Анан ошондой эле сурооңуздар болсо, биздин ушул бүгүнкү коногубузга же мага сурооңуздар болсо, анда келиңиздер биринчи чатка жазып турсаңыздар болот суроолорду, себеби баягы сүйлөп атканда эле жоопту алганга мүмкүнчүлүгү жок болуп калабы биздин ошол спикердин. Ошого карап өзүбүз кийин ошол чаттан суроолорго өзүбүз атайын убакыт бөлөбүз, ошондо жооп бергенге аракет кылабыз. Анда мен биринчиден азыр бүгүн сиздер ушул Манас Дысановдун вебинарына келип турасыздар. Ага чейин мен ушул биринчи биздин ПИК борбору боюнча кичине маалыматты айтып кетким келмек. Анда көңүлүңүздү ушул эмеге бурсак, менин экраныма. Азыр сиздерге көрүнүп атабы? Ооба, көрүндү. Экран чыкты. Экран чыкты. Чоң рахмат. Анда бул жерде биринчи ошол биздин ПИК ишкердикти инновацияларды өнүктүрүү программасы боюнча айтып кетсем, биз өзү ушул Кыргызстан боюнча жана ошондой эле Тажикстанда ушул ПИК ишкердикти өнүктүрүү борборлору жайгашкан. Бул биздин борборлорубуз өзү Улуу Британиянын өкмөтү менен каржыланып, ушул DAI деген DAI деп коебуз. Ушул DAI филиал менен Кыргызстанда ишке ашырылып жатат. Азыркы мезгилде бизде ушул 3 борбор бар Кыргызстанда. 3 борборубуз бизде ушул Бишкекте, Ошто жана Караколдо жайгашкан. Бул жерде айта кетчү нерсе, биз ушул 3 борбор менен бүткүл ушул Кыргызстандын 7 дубалын камтып кеткенге аракеттенебиз. Себеби ПИК Ош бул жөн эле Ош менен иштебестен бүт ушул түштүк облустарын камтып келет программаларында. Каракол болсо бизде ошол Ыс көл облусун жана Нарын облусу менен иштеп келет. ПИК Бишкек Чүй, Бишкек шаар менен жана Талас облустары менен иш алып барып келет. Азыркы мезгилде ушул биздин ачылыштарыбыз жөнүндө айтып кетсем, өзү программабыз ошо 20-жылдан бери ишке ашырылып келет. Өзүңүздөр көргөндөй ошо февраль айында баштап, анан март айында уже 20-жылы пандемияга дагы дуушар болдук. Бирок ага карабастан биз ошол 2 борборубузду 21-жыл арасында ачканга жетиштик. Биздин программаларыбыз ушул преакселерациялык жана акселерациялык программалар өткөрүлөт. Бүгүнкү күндө ошол 21 программа өткөрүлүп, анын 6 программасы Ош борбору менен өткөрүлүп келет. Биринчи программабыз биздики ушул жаш ишкер болгон. Анан жаш ишкер деп бул жерде баягы идеясы бар жаштарды колдоп сабактарды өткөргөнбүз ошо бизнести өндүрүү боюнча. Кийинки программабыз биздики ошол мигрант ишкер программасы болгон. Биздин бүгүнкү ушул вебинардын коногу, спикери Манас Дысанов ошол биздин 21-жылы өткөн мигрант ишкер программабыздын ийгиликтүү бүтүрүүчүсү. Анан ошондой эле бизнесинди өстүр программасы өткөн ошол 21-жылы. Ошондой эле биз ошол бизнес айым программасын өткөрдүк. Экспортко даярдык, тигүү өнөр жайын колдоо деп тигүүчүлүк тармакты да колдоп, ошол сектор менен дагы иштеп көрдүк биз. Азыркы мезгилде бизде ошол мигрант ишкер деген программабыз өткөрүлүп жатат. Мигрант ишкер программасын биз ошол Ош борборунда экинчи жолу өткөрүп
келатабыз. Бул жерде баягы Кыргызстанга кайтып келген мигрант, эмгек миграциядан кайтып келген жарандарды Кыргызстанда ошол бизнести өнүктүрүп, ишке ашырганга жардам берип, ошол керектүү окуу куралдарын бергенге мындай иштеп келебиз. Бул жерде ПИКтин бүтүрүүчүлөрү боюнча бизде ушул 280 адам бар азыр. Ошонун эле 77си ПИК Ош борборунун бүтүрүүчүлөрү. Бул жерде баягы облустарды карап кетсеңиздер, мен буга чейин айткандай эле ошол бүткүл 7 облусту камтып кетебиз. Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз ар түрдүү Кыргызстандын дубалдарынан келет. Ошондой эле бул жерде ПИК Ош борбору гана эмес, эми бүткүл эле ПИК Кыргызстан программасы ошол айымдардын жана жаштардын ишкердүүлүгүн колдойт. Ал эле эмес, биз мырзаларды да колдоп келебиз. Мекемелерди ошол биздин ошол бүтүрүүчүлөрдүн арасынан 66% мекемелерди айымдар жетектейт да. Анан 26% биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн арасынан ошол жаштар жетектейт. Мен буга чейин айткандай, биздин ошол борбор микро чакан жана орто стартап бизнестер менен иштеп келет. Жанагы преакселерациялык деген бул жерде баягы сиздер идея негизиндеги бизнес же эми эле ишке ашырып баягы прототип бар болсо, ошол преакселерация программа болуп эсептелинет. Акселерация программасы бизде ошол уже 1 жылдан кем эмес убакытта иш алып барып жаткан бизнестерге баягы кандай кыйынчылыктар болсо ошолорду чогуу чечип, көйгөйлөрүн чечкенге жардам бергенге багытталган программалар болуп саналат, акселерациялык программалар. ПИК Оштун таасири бизде ошо 72% бүтүрүүчүлөрүбүздүн биз баягы сурамжылоолорду өткөрүп турабыз да, анан ошондой эле баягы претест, посттест деп программалардын аягында дагы бизде атайын тесттер, сурамжылоолор өткөрүлөт. Ошонун негизинде 72% биз ошо билимдерди жогорулагандыгын далилдешти. Ошондой эле ошо 49% бүтүрүүчүлөрүбүздүн бизде кирешесин өстүрүп алышты. Ошол бул жеке эле ПИК Оштун таасири. ПИКтин таасири боюнча бул жерде баягы 271 жаңы жумуш орундары бүтүрүүчүлөр менен түзүлдү. Бул жерде эмне деген нерсе, баягы биздин бүтүрүүчүлөрүбүз, биздин негизги максат ошол бүтүрүүчүлөрүбүз бизнести баштап, баягы жумуш жок нерсени жоюп, башка адамдарга жумуш орундарын берүү да. Ошонун негизинде өзүңүздөр көргөндөй биз ушундай натыйжаларга келип чыгып жатабыз азыркы күндө. Ошондой эле ошол бизде 49 бүтүрүүчү бизнес инновациялардын мекемесинде ишке ашыра алды. Бизнес инновация дегенде бул баягы бухгалтерский учетту жүргүзүш үчүн да, бухгалтердик эсепти 1С деген программасын билесиздер, ошол программаны өндүрүп алышты деген дагы инновация болуп эсептелинет да жумушта. ПИКтин жетишкендиктери бул жерде 33 устаттар тарабынан ишканалар ошо колдоо алышты да. Бул жерде баягы азыркы күндө менторская программа деп аябай көп айтылып келет го. Ошол биз дагы ошол өзүбүздүн бүтүрүүчүлөрүбүздү насатчылар менен, устаттар менен чогуу жолуктуруп, ошол бизнестеги эксперттер менен дагы болсо иштеп, суроолору болсо чогуу кеңеш алсын деген максат менен ушул устатчылык программасын азыркы күнгө чейин жүргүзүп келебиз. Ошол ПИКтин бүтүрүүчүсү болгондон кийин сиз ошол устатчылык программасына дагы анкетаңызды толтуруп, өтүнмөнү таштап койсоңуз, биз ошол суроо талабыңызга карап сизге менторду таап беребиз. Ал ошонун баары бул акысыз кызмат. Бизде эч кызматыбыз акча түрүндө өткөрүлбөйт. Буга чейин мен айткандай эле ушул UKAID бизди Улуу Британиянын өкмөтү каржылап келет. ПИКтин жетишкендиктери бул жерде ушул 88 иш-чара алдыңкы бизнес пикирлердин катышуусунда уюштурулган бүгүнкү күнгө чейин. Анын 21 ушул ПИК Ош менен жүргүзүлдү. Бул эми спикерлер деген ушул вебинарлар да. Бүгүнкү күндө коноктор келип, ошентип өздөрү ишкерлер өздөрүнүн жеке тажрыйбасы менен бөлүшүп, биздин ошол программада окуган катышуучулар гана эмес, башка ушул кызыктуу болгон сырттан келген адамдар дагы ушул катыша алат бизге. Ошон үчүн мен сиздерге атыңыздарды толуктап жазып коюңуздар деп мен баарыңыздарды тааныбайм да айтып келдим. Буга чейин
ошондой эле дагы жетишкендиктер бизде 4476 адам пиктин бизнес иш чараларына катышып келди бүгүнкү күнгө чейин. Бул жерде айта кетчү нерсе, байланыш үчүн биздин маалымат пик Кыргызстан, пик KG деп бизди Инстаграмдан, Твиттер, Телеграм, LinkedIn, бар жок Facebook, YouTube каналдарыбыздан баарында карап көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү күндүн вебинары дагы азыр жазылып жатат, видеогочу запись болуп, бул биздин YouTube каналга чыгат. Аны дагы сиздер биздин каналга кирип, пик Кыргызстан деп ошол жактан башка вебинарларды дагы көрүп, балким баягы жакшы көргөн спикерлериңиздер бар, ошолор менен алардын дагы вебинарларын көрүп кетсеңиздер болот. Биз ошол пик Ош шаарында Ленин көчөсү 316-да жайгашканбыз. Өзүңүздөр билсеңиздер, бул Ололо Ош деген коворкинг борбору. Байланыш үчүн телефондор. Бул жерде ошол сурооңуздар болсо бизге чалып ошо келсеңиздер болот. Ошондой эле пик Бишкек, анан дагы Каракол. Сиздер азыр ар түрдүү жактан катышып жатасыздар, ошого маалымат ушундай. Биз менен бирге жаңы бийиктиктерди багынтыңыздар. Анан мен азыр бул жерде айта кетчү нерсе, өзүңүздөрдүн кандай суроолоруңуздар болсо бизге чатка жазып кетсеңиздер болот, дагы деле айткандай. Анан дагы бир эскертүү, сураныч, Айсулуу же сиздин фамилияңызды айтып койсоңуз, анан биз толуктап жазып алалы. Анан Манас Сатыбалдыев деп оңдоп койсоң болот, Мерим, эстешим, iPhone дегенде. Чоң рахмат сиздердин көңүлүңүздөр үчүн. Азыр биз эми кийинки сөздү биздин бүгүнкү вебинардын спикери, коногу Манас мырзага сөздү акырындан берсек. Манас мырза, мен да кичине кыска маалымат тарыхын айтып берсем, биздин ушул эң ийгиликтүү, эң жакшы бүтүрүүчүлөрүбүздүн, эң алдыңкы бүтүрүүчүлөрүбүздүн бири. Алдыңкы дегенде биз аны кантип эсептейбиз? Баягы сабактарыбызга катышып, консультацияларды алып, анан биз менен ушу байланышта болуп, коучтар менен иштеп, коуч деген эми тренерлер да, сиздерге жеке иштей турганчы, ошолордон дагы кандайдыр бир ошол кеңештерди алып келип, жакшы өзүнүн идея түрүндөгү бизнесин ишке ашырып, азыркы күндө ошол Бишкекте мындай ийгиликтүү алып барып келет да. Биз баарыбыз мындай суктанабыз бул жерде, жанагы адамдын өзүнүн жөндөмү, анан өзүнүн кызыкчылыгы деп ойлоп кетебиз. Себеби биз берген бар жок инструменттерди, окууларды ошол туура пайдаланып, практика жүзүндө азыр буюрса ийгиликтерге жетишип жатат. Анда келиңиз, мен азыр сиздин презентацияңызды ачып коеюн. Манас мырза, сиз биз мененсизби? Манас мырза? Саламатсыздарбы? Азыр мен эмеңизди, презентацияңыз менен бөлүшүп кетем бул жерде. Саламатсыздарбы? Манас мырза, сиз угулбай калдыңыз окшойт. Же мага эле ошондой болуп атабы? Угулбай калды. Дай меня. Азыр бир мүнөт. Биздин экран көрүндү? Ооба, көрүндү. Жакшы. Азыр Манас мырзада кичине байланыш менен көйгөйлөр болот окшойт. Кайра кирет. Кичине күтө туралы. Жакшы маалымат болду пик боюнча деп Канкей эже жазып кетиптир. Чоң рахмат, Канкей эже. Саламатсызбы? Дагы айта кетчү нерсе, Манас мырза киргиче бизде азыркы мезгилде ошол мен айтып кеткендей эле мигрант ишкер программасы ишке ашырылып жатат пик Ош борбору менен. Буюрса ошол август айында аяктайт, анан
кийинки мезгилде дагы биз жаңы программаны жарыялайбыз. Кандай программа болот, эмне боюнча болот деген суроолоруңуздар болсо, ошол биз менен чогуу социалдык тармактарда чогуу болуңуздар. Ошол жака бар жок маалыматты биз чыгарып турабыз. Телеграм каналыбызда, Инстаграмда, анан маалымат алып, балким сиздер ошол кызыгып биздин программаларга дагы кошулабыз деп ойлойсуздар. Манас, сиз биз мененсизби? Биз ошол. Манас мырза, сиздин байланышыңыз начар болуп атса, экраныңыз, видеоңузду өчүрүп көрсөңүз. Эми сүйлөп көрсөңүз. Жок, жакшы угулбай атасыз. Эми болдубу? Эми эми болду. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Манас Асанов Талайбекович болот. Мен деле убагында мигрант ишкер болгонмун, мигрант болгом, тагыраагы. Пик жардамы менен мен Бишкекте химскам ачтым. Буюрса, азыркы күндө химсканын жетекчисимин. Химскамды буюрса чоңойтуп алдым. Айдана угулуп атты, Ооба, баары угулуп атат. Сонун Манас мырза, ошол жерде кичине суроолор болушу мүмкүн да. Бүгүн сиз ошо ишкердикти максатты туура коюу жана ишке ашыруу деген ошол темада сиз презентация кылып кетесиз. Бул жерде өзүңүздүн жеке тажрыйбаңыз менен дагы бөлүшүп кетесиз да, ошол кантип ошол химчистка ачканга келдиңиз, эми каяктан ушундай бизнес идеяңыз пайда болду, жеке эле өзүңүздүн тажрыйбаңызды. Анда чоң рахмат. Баары угулуп атат, сонун, рахмат. Жакшы. Мен негизи Москва шаарында 6 жыл болгонмун. Бул жакта ар кандай иштерде иштедим. Анын акырында ошо химскада 5 жылдай иштедим. 1 жыл барган жылым стройкада иштедим. Стройкада өзүңүздөр билгендей, ким миграцияда болсо, ал жакта алдап коюшат, акчаларын бербей. Ошентип кыйналып жүргөн күндөр болду. Анан бул жакта байкем бар эле, ошол байкем аркылуу химскага кирип, химскада бул жакта биринчи грузчик болуп иштегенмин. Ошентип акырындан должность көтөрүлө берген. Ошентип 6 жыл дегенде уже технологка чейин келгенмин да мен. Ошол карантин болуп калып 2019-жылы. Карантинде уже идея келген. Биз ага чейин деле ушул идеянын үстүнөн иштегенбиз, бирок эмнегедир бизде коркунуч сезими болгон. Биз коркконбуз, банкрот болуп калсак эмне болот деп. Уже карантин болгондон кийин конкреттүү түрткү болгон да бул. Карантинда көп нерсени өзгөрттү, бизге жакшы жолдорду ачып берди десем болот. 2019-жылы биз Парижге барып келгенбиз, жана Европага негиз эле. Негиз Америкага кете турган ой болгон, бизде ага да максат коюш керек, максатка жетиш үчүн издениш керек. Кандай кылганда кантип кетебиз, эмне кылабыз деп ошентип Европага чыгыш үчүн да биз жарым жыл убактыбызды коротконбуз да, документация иштери боюнча, башка иштер боюнча. Ошо карантин болгонуна байланыштуу Америкага бара албай калдык. Ишкердиктин баштады. 2020-жылы биз Москвадан келдик Кыргызстанга. Бул жактан помещение өзүбүздүкү эле, помещенияны алып ишти бир аз баштадык. Чогулткан акчабызга бушный аппараттар сатып алганбыз. Анан биз пиктин рекламасын көрүп калганбыз интернеттен, Инстаграмда. Ошол жактан заявканы толтуруп, канча бир жумадан кийин Элдар байке бар эле, ошо Элдар байке чалган бизге прямой жана WhatsApp менен. Ошол жактан заявкабызды толтуруп, сиз өттүңүз дегенде аябай кубанганбыз. Канча грант беришин айткан эмес башында, эми биз өткөнүбүзгө сүйүнгөнбүз негизи. Ошентип бул жакта 7 жума окуганбыз.
7 жума толук катышыш керек экен бул жакта. Ошол сиздерге азыр деле үйрөтүп атса керек, кандай кылыш керек правилаларын. Ошол правилаларын так аткарыңыздар. Так. Азыркы күндө биздин жабдыктарыбыз машинабыз бар. Химчисткада үтүгүбүз бар, анан пароманикен, сушка, стиральный машинка, ушул сыяктуу жабдыктар бар. Биз машина менен негизи шаардагы башка конкуренттерден айырмачылыгыбыз ушул машинабыз болот. Бизде доставкабыз бар, бесплатный. Определенный сумма бар, ошого жеткен болсо, кардардын заказы, биз бесплатно алып кетип, кайра жеткирип беребиз. Кийинкисине өткөрө берсеңиз. Манас мырза, азыр ушул жерде кичине кошумча суроо бар да. Сиз ошол жабдыктарды биринчиден өзүңүздүн акчаңызга алдыңыз, баягы өзү помещение аренда эмес, өзүңүздүкү деп айтып атасыз да. Сиз өзүңүз Манас мырза бул жерде толуктап кетчү маалымат өзү Кызыл Кыядан болот, Баткенден. Анан азыркы Кристалл Скиджи деген химчисткасын, бул тазалык эмесин компаниясын өзү Бишкекте ачкан да, биринчиденчи. Анан ошол биринчиден ошол бэушный баягы колдонулган эски аппараттарды алып иштетип баштаганмын дейт. Анан азыркы күндө ошол бизнестин негизинде дагы толуктап ошол автобусту алыпсыздар да, Автобус бар, заказга барып келгенге. Анан жабдыктарыңыздарды көбөйтө алдыңыздарбы ошол башталыштан? Көбөйттүк. Азыр бизде сиденьяларды, мягкий мебелдерди чистка кылган аппараттар сатып алганбыз. Анан сиздердин жардамыңыздар менен жана чоң 20 килограммдык машинканы сатып алганбыз. Рахмат чоң. Анда кийинки нерсеге өтө берсек, слайдка. Азыркы күндө биздин химчисткабызда 3 жумушчу иштейбиз. 4 жумуш машинкабыз бар. Кургаткыч аппаратыбыз бирөө. Помещениябыздын квадрат метри 46 метр квадрат, арендада эмес. Бул кандай десем, мага ата-энем тарабынан болгон колдоо. Бир үтүгүбүз бар, пароманикенибиз бар бир. Кийинки слайд. Бул жакта реклама SMM деп турат. Бул өзүңүздөр билгендей Instagram, TikTok жана жылдыздар менен кандай иштешүү керек. Биз рекламаны биринчи TikToктон баштаганбыз, анан Instagramдан, кийин жана жылдыздарга чыгып связь. Жылдыздарга кантип чыгабыз дегенде, алардын Instagram аккаунтуна жазасыздар, же болбосо жана менеджерлер болот, ошол менеджерлердин номерин жазып коюп, Instagram баракчанын биринчи бетинде ошол жактан номерлерин алып, WhatsApp менен или жөн чалып, өзүңүздөрдүн кызматыңыздарды сунуштайсыздар. Бизде ушундай кызмат бар, иштешели деп айтып көрөсүздөр. Если макул болсо, өзүңүздөрдүн жана кызмат менен бартер түрүндө сүйлөшсөңүздөр болот, болбосо акча менен. Бизде көбүнчө акча дешкен, биз аларга өзүбүздүн кызматты айтсак, аларга деле макул болуп, анан биз көбүнчө бартер түрүндө иштешип келебиз да азыркы күнгө чейин. Ошо анан жана Instagram'ды, TikToктун башында сөзсүз түрдө сиз эмне иш кылып атасыз? Биз мисалы химчистка деп туруп, химчистка Бишкек деп турат. Ошентип сиздер жазышыңыздар керек. Сиздер кайсыл жакта иштеп атасыздар? Ошол шаарды же областты ошону көргөзүшүңүздөр керек. Эгер аны көргөзбөгөн болсоңуздар, эмне ким каерден издегени чыкпай калат. Жана поискка киргенде, мисалы химчистка Бишкек деген болсо эле, бизде мисалы азыр подписчигибиз 13,5 миң болгон болсо, ошол 13,5 миң подписчик менен биринчиге чыгып калабыз да биз издеткенде. Ушул нерселер баягы куралдарыбыз окуу алкагында ошол мигрант ишкер программасы, ПИК программасынын бар жок программаларында өзү камтылган. Ошол санариптик маркетинг деп Азамат Аттакуров деген байке бизге үйрөтүп кеткен. Тренерибиз.
ошол санариптик маркетинг деп азыркы күндө бул өзү жалпы эле аябай кенен маалымат. Анан көп эле адамдар ошо бизнести онлайн жүргүзгөнгө аракет кылып, ошол инстаграмдарды, тиктокту продвижение кылып, анан өзүнүн бизнестерин өндүрүп жатышат да негизичи. Манас бул жерде өзү мындай жеке эле, бул жерде тирүү эле мындай мисал да. Ушул нерсе болот экен дегенчи. Себеби бул жерде 13,5 миң каттоодо өткөн адамдар инстаграмда мисалы, алар баягы Манас айтып кеткендей жылдыздар менен иштешип, жылдыздар реклама кылып чыкканда, анан алардын эле ошо каттоодон өткөн адамдары көрүп, баягы бизде роль модель кылып, бул менин кумирим деген адамдар бар. Анан ушул эме таза кылат экен чын эле деп, анан Манастын ошол Кристалл Skij'га кирип, кайра ошол катталып калып атышат да. Ар бир жылдыздан жок дегенде канча подписчик келет? Манас ушул суроого жооп берип койсоңуз. Жок дегенде бизге бир 600 келди, так эң көбү 3 миң, 3,5 миңге чейин келип аткан. Абдан жакшы. Анан өзүңүздөр эле көргөндөй TikTok бүгүнкү күндө аябай мындай тренд баары эле чыгып жатат. Анан ошол мезгилдин талабына жараша Манас мырза дагы эми биринчи Инстаграмдан эле баштаган. Ал мезгилде TikTok аябай эме трендке айлана элегиле. Азыркы күндө өзүңүздөр көргөндөй эми бир видеодо баягы 6,5 миң, 9 миң, 18 миң просмотрлар болгон. Бул аябай жакшы охват жакшы результат. Ошон үчүн бизнести жүргүзгөнүңүздөрдө ушул нерсеге чоң көңүл буруу керек да. Ушул жерде дагы суроо, Манас ушул страницаларды, баракчаларды ким алып барат? SMM силерде атайын барбы, же сиз өзүңүз жүргүзөсүзбү? Кандай? Азыркы күндө мен өзүм эле жүргүзүп жатам. Буюрса уже көп нерсеге успеть этпей атам. Ошол себептен SMM алышым керек болуп атат. Бирок ошол эле өзүңүз эле алып барган деңгээлде деле абдан жакшы натыйжа, урматтуу катышуучулар. Анан менин оюмча баягы биз өзүбүз SMM алыш керек деп, анан бизнесте баягы чыгашалар көп болот да өзүчө, анан башкы этапта дагы. Биз ошол өзүбүздүн программаларыбызда маркетинг боюнча ошол окууларды, модульдарды өткөрүп, ошол куралдар менен кантип иштеш керек экенин өткөрүп кетебиз да. Бул окуусу модуль баягы санариптик маркетинг боюнча ар бир программабызга камтылган. Себеби буга суроо талап абдан чоң биздин катышуучуларыбыздын арасынанчы. Ооба. Ошол бул SMM рекламаны жүргүзүш үчүн главный сиздерде жакшы тарткан телефон болуш керек, камерасы жакшы. Ошону менен монтаждарды кылып, монтаж жасагандарды үйрөнүп алсаңыздар жеңил болот. Чоң рахмат, Манас. Анан бүгүнкү күндө ошол сиз өзүңүздүн максат коюу деген тема боюнча азыр айта кетсеңиз, Ооба. Максат коюу деген бул бизге Данияр байке үйрөтүп кеткен негизи. Данияр байке биздин ошол тренерлерибиздин бири пикте. Ооба. Кыска мөөнөттүү максат коюуну үйрөткөн биринчи неделяда. Ошол неделяда биз максималдуу түрдө акча чогултууда бизге ошондой максат берген, тапшырма берген. Ошол тапшырманы биз так аткарышыбыз керек болгон. Ошол күнү эми биз химчиканы эми ачканбыз. Бизге жаңы клиент каяктан табам деген ойлор келип, идеялар келип, анан мен ошол күндөрү жаңагындай той салондорго өзүм барып, өзүм кызматымды предлагать этип, жана визиткамды алып, жанагындай эмелерди чыгарып, буклеттерди чыгарып, ошолорду алып барып, бизде ушундай кызмат бар, сиздерге биринчиси бесплатный болот, кызматыбызды бир көрүңүздөр деп туруп аларга предлагать этет элем. Алар деле макул болуп, мен алардан бир көйнөгүн алып келип, чистка кылып, кайра алып барып берет элем да. Ал уже результат жаккан болсо, ошондон кийин дальше канча сомдон жууш керек, эмне кылыш керек, дальше сүйлөшөт элек дагы. Уже жана Данияр байкенин сабагы киргенге чейин мен суммага жеткирип атканмын да. Мисалы бир күндө, бир неделяда 15 миң болгон да биринчи айда. Биринчи аптада. Биринчи тапшырмасы. Ошондо 15 миңге жеткиргем. Кийинкисинде уже дагы 10 миңден кошуп, кийинки аптага уже экинчи аптага дагы көбүрөөк
көрсөткүч көргөзүш керек болгон. Бул жерде жана кыска мөөнөттүү максат коюу дегенде, урматтуу катышуучуларыбыз баягы Манастын айтканы, биз жанагы глобальный эле мындай максатты кое албай, мындай химчистканы мен Кыргызстан боюнча, дүйнө жүзү боюнча ачам дебей, баягы кичинекей эле этаптардан башташыбыз керек дегендей кеңеш да, Баягы бир жумада мен ушунча акча табышым керек деп 15 000 сом бир жумада кирешет алып келиптир бизнесичи. Анан ошону күн сайын ошол тажрыйба ошо натыйжага жеткенден кийин дагы көбөйтүп, ошол эми мен бул сумманы мен бир жумада 15 000 эмес 30 000 табышым керек деп, анан ошол максатты койгондон кийин ошол максатка кантип жетебиз? Мисалы, өзүңүздөр көрүп атасыздар, баягы Манас катышуучулардын арасынан өзүнүн эле клиенттерин күтүп отура бербей, баягы жылдыздарга жазып, реклама аркылуу ошол максатка жетүүгө аракет кылат да. Анан азыркы күндө ошол бизде өзү максат коюу деген бул чоң эле мындай пландаштыруу тема деп айтып кетсем болот, туура максат коюу, анан ошого кантип жетишүү керек. Ошо максатты койгондон кийин эмне мага жетишпейт, биринчи ошол максатка жетиш үчүн мен ушундай нерселерди үйрөнүшүм керек экен, мен мындай жабдыктарды алышым керек экен, ошого мен акчам жетеби дегендей ойлор да. Анан ошол жерде баягы көрсөткүчтөрдү баягы кантип көбөйтөбүз, максаттын көрсөткүчтөрүн. Келиңиз, Манас, жарнама боюнча сүйлөп кетиңиз. Жарнама боюнча бизде биринчи эле реклама кылганбызда Инстаграмдан өзүмдүн эжем бар эле, досумдун эжеси. Ошонун жардамы менен биринчи рекламабыз кеткен. Ал жактан 1,5 миң подписка келген. Андан кийин жана кимдер менен Анжелика эже менен иштедик. Дагы Айдана Дика ошолор менен иштедик. Ошол эле эжем сүйлөшүп берген да, негизи жылдыздар менен да байланыш түзүш кыйын экен. Канча жылдызга өзүң жазышың керек, анча-мынчасы сразу ответ берет, анча-мынчасы бир айлап, 2 айлап смстер ачпайт алар. Ошол ачкан убакта сиздерге ответ берип калат. Ошондо кайра убагында жооп берип, өзүңүздүн кызматыңызды айтып, сунуштап көрүшүңүз керек. Алар макул болобу, жокпу? Ошентип, кандай десем, жолугуп көрүп алар менен. Мен Данияр Исмадияров менен ошол менен да жазышканмын. Жакшы байк экен. Сразу эле ответ берген. Аны менен жолугуп, бир жерден көрүшүп, анын кийимдерин алып, чистка кылып берген, ал реклама кылып берген. Ошентип сүйлөшкөнбүз да бизде, бартер болгон. Рекламанын ар түрдүү түрлөрү бар да, эми ушул кызматта акча төлөсөң негизи. Акча төлөп, анан аябай эми жылдыздардын рекламасы кымбат турат да. Анан өзүңүздөр деле билсеңиздер керек, баягы реклама кылаардан мурда эми Манастын ошол бизнес идеясы, анан ошо иштеп жаткан салону деп коелу, именно ошол жылдыздарга керектүү нерсе да туурабы, буюмдарды тазалап. Анан бул Манас мырза бизде таргетин таап алыптыр да аябайчы. Анан сиздер ошон үчүн өзүңүздөрдүн баягы клиентиңиздер ким, кардарыңыз ким, ошону дагы тактап кетишиңиз керек да бизнестечи. Мисалы, мен эми жандай детский товарларды сатам десеңиз, анда баягы мамочкалар, Инстаграмда блогерлер көп, ошол мамалар, мамский блогтор деп коебуз го. Анда ошондой адамдарга кайрылып жазганга жакшы. Бирок Манас аябай ошол жылдыздар менен иштеп, ошол таргетин менен максатын ишке ашырып жатат экен. Азыркы күнгө чейин деле иштейсиз да, азыркы күнгө чейин деле иштейбиз. Абдан сонун. Анда жылай берсек, келечекке пландар, биз Пикоштон жардамы менен $5,000 грант түрүндө акча алдык. Бул деген уже кайтарымсыз акча. 1 жылга чейин контракт түзөсүздөр, если утуп калган болсоңуздар. Ошол $5,000 уже оборудованияны биз алып койдук. Бул жакта буюрса иштеп атат. Чоң көйнөктөрдү жууп атабыз, жана салондор менен иштешебиз деп айтып кеттим жана башында деле. Келин көйнөктөрдү чистка кылабыз, основном бул машинка менен.
Биздин максат ошол болгон. Башында өзүбүз алып келген машинкаларыбыз кичинекей болгон. Көйнөктөр башында случай болгон. Жана бир 2 көйнөк, 3 көйнөктү бузуп алып, жана эме болосуң да, настроение болуп, давлениең көтөрүлүп кеткидей болуп, көйнөк 100 000, 150 000 турат да. Бузуп алгандан кийин ойлонот экенсиң, эмне кылам деп. Анан ошондойдо ушул көйнөк бузулгандан кийин деле жана бизде дизайнер бар го, Арзубек Панама деп. Ошону менен байланыштым. Аны менен тааныш болуп, аны менен иштешем азыркы күндө. Ошол көйнөк бузулуп, ага алып барганмын, ал мага ремонт кылып берген. Мен, короче, ушундай химчистка иштетем десем, мага да керектүү нерсе экен. Ал да дальше иштешели деп, ал сунуш кылып, короче, ошентип экөөбүз иштешип калганбыз. Азыркы күндө да иштешебиз. Жакшы. Жабдыктар буйруса көбөйтүп алдык. Азыркы күндө уже жана айтып кеткендей, мягкий мебель чистка кылган оборудованиялар сатып алганбыз. Азыркы күндө машиналардын сиденьяларын жана үйдөгү дивандардын мягкий мебелдерди чистка кылып атабыз, матрастарды ошол сыяктуу. Буйруса Кызылкия шаарына да экинчи филиалды ачканын турабыз. Ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Андан сонундай көрсөткүч ушул максатыңызга жетип, 1 жылдын арасында ушул примерно ушул мезгилде бүткөнсүз былтыр программабыз боюнча. Ооба. Ошол 1 жылдын алкагында бир бизнести уже жолго салып койду, Манас мырза. Абдан сонун, азаматсыз. Бул жерде мен токтоп кетчү нерсе, ушул Пикош борборунун колдоосу менен $5,000 грантка ээ болдум деп айтып жатат. Грант деген бул кайтарымсыз акча, өзүңүздөр билгендей. Бирок бизде бул жерде айта кетчү нерсе, Пик өзү Улуу Британиянын өкмөтү финансы менен каржылабайт да. Финансы менен каржылабайт, бирок эмне кандай бизде нерселер бар, бул ошол USAID, биздин ар түрдүү эл аралык уюмдардан өнөктөштөрүбүз бар да. Ошолордун арасында биз чогуу ошол өнөктөштүк контракттарын түзүп, мисалы ушул Манас алган грант бизде ошол Винрок Борбор Азиядагы коопсуз миграция деген программанын долбоордун алкагында ошол Винрок организациясынан грантка ээ болду. Бул жерде баягы көрсөткүчтөр боюнча айта кетчү нерсе, биздин ошол өнөктөштөрүбүз менен иш жүргүзгөндө баягы биздин эң активдүү, эң ошол сабактарыбызга жакшы катышкан, ошол кызыкчылыгын көрсөткөн катышуучуларыбызды биз ошол бүтүрүүчү деңгээлге жетип, демо күнгө катышып, демо күн дегенибиз бул баягы акыркы күн программанын 7-8 жуманын арасында өткөрүлөт да программалар. Ошонун аягында биздин катышуучуларыбыз ушу бизнесин презентация кылып беришет. Ал жака биз ошол эле биздин эл аралык уюмдарды чакырабыз, өнөктөштөрүбүздү чакырабыз, банк, инвесторлорду чакырабыз. Анан ошолор угуп, сиздердин идеяңыздарга же бизнесиңиздерге кызыгып, ошол салым кошуп калышы мүмкүн. Манас ошол мигрант ишкер программасынын алкагында ошол 6, сиздер 6 оңуздар болупсуздар, 6 бүтүрүүчүлөрдүн бири, ошол 20 адамдын ичинен ошолор тандалып алынган да, Абдан сонун. Ушол $5,000 грант бул акчалай түрдө берилген эмес. Өзүңүздөр балким билесиздер же билбейсиздерби, көп эле эл аралык уюмдар бул гранттарды ошо жабдык түрүндө берет. Ошол бизнести карап, жабдык түрүндө ошол буга чейин Манас мырза айткандай, ал стиральная машинасын жаңылап алдыңыз, чоң 20 килограммдык деп айттыңыз. Азыркы мезгилде ошол Кызылкия шаарында экинчи компанияны ачуунун үстүндө иштеп жатат. Себеби суроо талап бар да, сизде ошол түштүк облустарынан дагы сизге чыгышабы, Манас мырза? Ооба, мага байланышат, Instagram аркылуу чыгып, WhatsApp'тан чалышып, мен ушундай салып берсем, кайра чистка кылып жөнөтөсүңөрбү дейт. Ошондой клиенттер менен иштештик. Бизге Кызылкиядан салып атты, бир 10 заказ болду окшойт Кызылкиядан. Оштон, анан жана Жалал Абадтан салышты. Биз бул жактан такси менен күтүп алабыз дагы. Аны чистка кылып туруп, кайра таксиден салып беребиз дагы. Андан сонун.
Анда биздин вебинарыбыз азыркы именно Манастын презентациясы соңунан келип жетти. Сизге чоң рахмат, Манас мырза. Мындай диалог түрүндө Рахмат өткөрүп, сиздерге жана радиодо отургандай болдук, экөөбүз бүгүн эфирде. Анда келиңиздер чатты текшерип, суроолоруңуздарга жооп берип кетели. Кошулдумбу дейт азыр. Биз жакшы маалымат болду пик боюнча деп канкей же жазып кеткен буга чейин. Мен биринчи жолу катышып жатам деп Жайгүл эже жазыптыр. Биз да пик Каракол бүтүрүүчүсүбүз. Ооба, жакшы, Санкт-Петербург шаарынан салам. Чынар эже, сизге дагы салам. Чынар эже биздин ошол бүтүрүүчүлөрүбүздүн экспортко даярдык программасынын бүтүрүүчүсү. Айнур эже, пик Каракол салам сиздерге дагы. Жайгүл эже, сиз кечирээк кошулуп калдыңыз окшойт, Сиз ошол жердесизби? Микрофонуңузду жандырып сүйлөсөңүз болот. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Мен Сиз буга чейин кечирээк кирип калдым. Эч нерсе эмес. Бул жерде биздин вебинарыбыз бүгүн жазылат. Эме боюнчачы өзү чыгат, ошол YouTube каналыбызга чыгат. Мен жеке ошол жалпы презентация берип кеттим пик программасы боюнча. Биз ошол бизнес инновацияларды өнүктүрүп борборубуз пик Ошто, Бишкекте жана Караколдо жайгашканбыз. Кыргызстан боюнча иш алып барып келебиз. Баягы стартап, микро, чакан жана орто бизнестерди колдоп, бизнес окууларды өткөрүп беребиз 7-8 жуманын арасында. Преакселерациялык, акселерациялык программалар өткөрүлөт. Буга чейин бизнес айым, мигрант ишкер, жаш ишкер, бизнесиңди өстүр, экспортко даярдык, тиги өнөр жайын колдоо деген программаларыбыз өткөрүлүп келген. Ушул пик Ошточу. Азыркы күндө ошол мигрант ишкер программасын экинчи жолу өткөрүп жатабыз. Манас мырза бизде ошол мигрант ишкер программасынын биринчи программабыздын бүтүрүүчүсү. Бүгүн ошол 1 жылдык тажрыйбасын айтып берип атат да, ошол бизнес идея менен келген Манас мырза өзү катышып ошол миграциядан кайтып пандемиянын алкагындачы. Анан азыркы күндө ошол химчистка ачып Бишкекте иш алып барып келет. 1 жылда ушундай жакшы көрсөткүчтөргө жете алды. Анан дагы айта кетчү нерсе, Жайгүл эже биздин ушу социалдык тармактарда пик KG, пик Кыргызстан деп Instagram, Facebooktан карап бизге катталсаңыз болот. Маалыматтын баары ошол жака чыгып турат. Сиздин сурооңузга жооп бердим деп үмүттөнөм. Анда дагы жыла кетсек, тур кылып химчисткаңарды көрүп кетсек болобу деп Айнура эжеке жазып кетиптир. Манас мырза, сизге суроо. Сөзсүз түрдө көрүп кетсеңиздер болот. Көрүп кетсеңиздер болот. Менин оюмча Манас мырза ошол Инстаграмга деле жазсаңыздар болот, бирок жеке өзүнүн номерине деле чыгып WhatsApp аркылуу. Мен азыр номеримди жазып коеюн, бул жака сохранить этип аласыздар. Айнур эжеке, сиз биз менен болсоңуз, номерин ошол карап көрүп кетсеңиз болот. Мен да биринчи жолу катышып жатам деп Каныкей эже айтып кетти. Каныкей эже, чоң рахмат, кош келиңиз. Сиз биз менен башынан эле катышып маалыматты ала алдыңыз деген үмүттөмүн. Конокко барып көрүп келсек болобу? Бизде клининг деп Айнура Талипова эжек. Жакшы, клининг менен химчистка кичине окшошуп кетет да. Параллельно дагы бизнес өнүктүрөм деген ою бар окшойт эжекебиздинчи. Абдан сонун. Каныкей эже жазыптыр, өздүк клиенттериңер көбөйдүбү депчи. Өздүк дегениңизде баягы постоянный клиенттер дейсизби, Каныкей эже? Ооба, көбөйгөн. Ооба, постоянный клиенти да. Постоянный клиент ошол жанагы салондор менен сиздер Манас мырза иштешип келесиздерби баягы? Ооба. Алар постоянный, анан жана мына жерде Арча бешик бизге жакын болгондуктан Арча бешик, Киргизия 1, бул жакта бүт эле жана байлар да ошолор постоянно келип турушат. Жакшы. Сонун. Подписчики живые деп жазып атат Айнур эже. Ооба, подписчиктер живые. Айта кетиңиз, Манас мырза. Ооба, алар живой. Короче, биз эмеден ким эле жылдыздар менен иштештик деп атпаймынбы? Ошол жактан чогулган подписчиктер. Булар баары тирүү. Историялар карап турат, кирип турат, отзывдарды жазып, реакцияларды көргөзүп, мисалы мен история киргизип турам.
Жакшы. Тирүү деп айтсаңыз башкача угулат экен, Живые подписчики деп Айнур эжеке айтып кетти. Буга чейин ушу жылдыздар аркылуу, рекламадан эле катталат да. Жанагы өзү гиф деп дагы көп нерселер жүрүп турат го социалдык тармактарда. Өзү ошол нерсени албай эле коюш керек да, менин оюмча. Гиф болбойт экен. Мен да ал жака башында бир катышып алып, ал жактан результат болгон жок да. Ал жакта уже экинчи аккаунт же үчүнчү аккаунттар менен катышат экен да ал жакта. Бир жолу катышат, бул кийин история киргизсең, жанагы просмотр көбөйбөйт же лайктарың жок. Ошентип эле кандай десем, тирүү эмес да, мындай неживой яғни. Түшүнүктүү. Суроо берсем болобу? Келиңиз Бактык канже, ооба, суроо берип кетиңиз. Саламатсыңарбы, кандайсыңар? Мен Манаска, анан дагы силерге дагы суроом бар да, Айдана. Биринчиси, Манастан сурайын дедим эле. Азыр 3 жумушчусу бар экен да. Ошолорду кантип оформить этип атат, анан юридический жагынан налогду кандай кылып атат, азыр патент системасын алып койду го. Июльдан баштап уже баардыгы свидетельство менен, анан ошону кантип төлөп атат, ошолорду сурайын дедим эле. Жумушчу договор түзсө, жумушчулары соцфондду кантип төлөп атат, ошолор боюнча маалымат берип койсо жакшы болот эле. Абдан сонун суроо Бактык канже. Бүгүнкү күндө аябай актуалдуу, жанагы салык кодекси дагы өзгөрүлүп. Келиңиз, Манас мырза. Биз салык кызматынын атайын жана эме алганбыз, бухгалтер алганбыз. Ошол бухгалтер иштеп атат бунун үстүндө. Сиздер ошо юридикалык каттоодо? Биз юридикалык каттоодо ОСО болуп катталганбыз. Бизге ИП эмес. Биз келечекте чоңоебуз деген максатты коюп, ОСОну ачканбыз. ИП болгон болсо, бир эле өзүң атыңа болуп калат экен. Ошол себептен биз кененирээк көбөйтүш үчүн, филиалдар көбөйтүү үчүн ОСО кылып ачканбыз да бул жактан. Анан жана документация боюнча мен өзүм азырга чейин деле жакшы түшүнүгүм жок. Мен ошол себептен бухгалтер алганмын. Юридикалык жактары полный ошол бухгалтер эжебиз өзү бүтүрөт. Айына канча төлөйсүңөр налог? Налог түшкөн заказга карата процент болот. Ал процент алат, процентке карап. Эми бир айда канча акча табабыз, ошого карап төлөйбүз да. Негизи 10%тен 6%тен 10%ке чейин, 12%ке чейин экен. ИПлардыкы кандай болот экен ошондо? ИПлардыкы деле ошондой болуш керек, точно билбейт экенмин аны. Рахмат. Отчет бирок ушул ОСОго окшош эле болот деген, бир аз эле өзгөчөлүгү бар деген да. Рахмат. ИПда ар ай сайын отчет берип турасыз. ОСОдо 3 айда бир квартальный болуп калат. Налогду да квартальный төлөнөбү, ошондо жакшы экен. Ошондой. Сезонго карап ар түрдүү болот экен анда, Рахмат. Биз башталганда нулевой отчет менен жапканбыз бир 5-6 ай. Кийин көргөзүп баштаганбыз сумма. Биз азыр аялдарды ишке алганбыз да. Бир 20 аял иштеп атат, анын 10 стажер. 10 аялды оформить этейин дедим да, уже иштеп атат көптөн бери. Анан ошого биринчи айды тоже как стажер кылып оформить этип. Сиз WhatsApp'тан чалыңыз мага кийин. Макул, рахмат. Айдана, экинчи суроо, мен азыр Баткенде иштеп атабыз да. Продукцияларды чыгарып атабыз. Через Бишкекте Дордойдун заказдарын Бишкек аркылуу жөнөтүп атабыз, Бишкекке. Эми российский заказдарыбыз бар да, школалар. Жөнөтө элекпиз, эми жөнөтөм, Ошко барып калам го 1-2 күндө. Ошондо Ошто карга бар деп уктум да. Бишкекке жөнөтүп, анан дальше жөнөтпөстөн ошол Оштон жөнөтсөк дейм, адрестерин билбей жатам, таппай жатам. Жардам бересиңер ошого? Оштогу карганын адрестерин, Мейли, мен сурап көрөм го. Мен ошол, мен билишимче ошол Кара суунун каргасын точно билем, алар Оштон деле алып кетсе керек. Сизге номерин берип коеюм го? Макул, Оштогу керек болду. Рахмат.
Россияныкы дагы отдельный бар. Мен азыр точно эсимде жок да, бирок карап көрсөм эстейм. Кайсы компания эле атын унутуп калыпмын. Мен сизге жазып коем го, сиз мага эстетип жазып койсоңуз Бактыканже. Жакшы, сиз Ошко келсеңиз, бизге дагы жолукканча кетсеңиз болот. Бактыканже биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн бири. Жолугайын деп атам. Абдан сонун. Так, Айнур эже, сиз колуңузду көтөрүп жатасыз. Айнур эже ПИК Караколдун бизнес айым программасынын бүтүрүүчүсүсүз, Жаркыра деген сиз белеңиз? Ооба, биз Жаркыра. Жакшы. Менде суроо болду Манас мырзага. Ошо химчисткалар боюнча, мыломойка ошо жанагы неме, химиялар боюнча кайсындай химияларды колдоносуңар? Жана азыр бизде деген Кыргызстандан куюп башташыптыр, ошо балдардыкыбы же кайсы Европадан келген химиялар бар, ошо фирмаларын айтып, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Биздин химиялар негизи Европадан келет. Анан российскийлер деле бар арасында. Основном биздики Европадан. Биз иштеген химчистка европейский химиялар менен иштейт эле. Биз ошол химияга көнүп калганбыз. Ошол себептен европейский химиялар алып келип, европейский химия менен иштейбиз. Ошол. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Манас мырза. Айырмасы кандай экен европейский химия менен? Бизге көбүнчө Россия менен иштешет, Китай, Россия. Азыр европейскийде эмерак болот да, жана кандай десем, российскийге караганда мындай жанагындай дактарды жакшыраак чыгарат да, бир тканьды күйгүзүп койбойт, ошондой. Ошондо силер магазиндагы ачат экенсиңер Манас? Магазин, мисалы кандай магазин дейсиз? Ошо химия эме боюнча. Химия боюнча покача элек, андай пока план жок. Химияга акча көп керек. Азыр деген ошо российский немелер, химиялар боюнча киргени оорураак болуп атат дейт да. Бизге да химиялар жакшы келбей атат. Ошол боюнча Сиздер кайсыл жактан, Кыргызстандан эле алдырып атасызбы? ооба, Кыргызстандан эле алабыз. Анан азыр ошо Япония деп атышат, ошол жакшы дешип, ошол менен сизден адис катары сизден прямой алганыңыз оң болот. Потому что бул жактан Кыргызстандан алган болсоңуздар, уже алар бул жак Кыргызстанга алдырат, алар өздөрүнүн пайдасын коюп туруп, анан сиздерге сатат. Хорошо. Ошол себептен сиздер сайттан или дагы башка жактан карап туруп, сиздерге азыр берип аткан химияларында сыртында эмеси барбы, жана названиялары, анан сайттар. Бар. Ошол сайттарга эле өзүңүз жазсаңыз, прямой Биз пошталар. российский алчубуз да, украинскийди алчубуз. Азыр согушка байланыштуу деп, мисалы ассортименттер көп келбей атат да. Биздики деген неме клининг иштетебиз биз. Нарын, көлдүн тегерегинде уже 5-6 точкабыз болду. Анан филиалдарыбыз. Ошо баарыбыз башында аз-аздан алсак, азыр көп алыш керек болуп атабыз. Ассортиментибиз да көп келбей баштады да. Ошон үчүн ошол чем Россияга караганда Европага алдырганыбыз жакшыраак экен да бизде. Ооба, сизге ошол Качествосы, доставкасы дагы жакшы болот, Если мүмкүнчүлүк болсо, WhatsApp'тан жазсаңыз, ошол жактан кененирээк жооп берем. Суроо берсек болобу? Ооба, келиңиз Чолпон эже. Саламатсыңарбы? Аябай сонун кызыктуу бир вебинар болду. ПИКке да рахмат. Айдана мен биринчи жолу жана ЦППда Оштогу эмеде 2 күндүк семинар болгондо да көргөм. Очень приятно. Анан Манас мырзага да суроо берейин дедим эле. Молодец. Аябай мындай практика жүзүнө аша турган керектүү бир кызмат экен. Анан баягы оборудованияны иштеткенге окуттуңарбы адамдарды, же ал мындай бир көрүп эле иштете турган эле аппаратура, оборудованиябы? Оборудованияны биз негизи Москвада мен өзүм иштегендиктен аны окуткан жокпуз. Өзүбүз эле установка кылдык. Башында ойлонуп аткам мен да, чоң аппаратты кантип установка кылат экенмин деп. Эми айтат го, жана көз коркок, кол батыр деп. Ошол макалга эме болуп өзүбүз эле коюп койдук.
Рахмат. Жакшы, абдан сонун. Ошол бизде миграциядан кайтып келип ошол жакта үйрөнгөн өнөрүн бул жакта бизнеске көп эле ашырат да. Ошо тигичилик сферада дагы, анан баягы выпечка деп эме кулинарияларда көп иштеп келет да, ресторандарда десерт жасашыпчы. Анан ошол эжекелерибиз бизде бул жакта ачышат да фирмаларынчы. Өзү негизи абдан сонун болуп өтөт. Ошол мигрант ишкердеги ошол өздөрүнүн өнөрүн кайра ишке ашырып келүү да. Бул сонун нерсе да. Кайра миграцияга кайтып барбай, бул жакта бизнес ачып, өзү жеке иштесе. Бул жерде мен азыр чатта суроолорду окуп кетейин сиздер үчүн. Мен Zoom'га кечирээк кирип калдым. Атым Мунарбек дейт. Мунарбек мырза, сиздин фамилияңыз кандай? Кандай Манас мырза кандай бизнес ачты? Швейный цех окшойт дейт. Жок, Манас мырза химчистка ачкан Бишкек шаарында. Жана саламатсыздарбы? Сиздердин окууларыңыздарга кантип катыша алабыз деп жазып кетиптир. Биздин дагы жазгул эжекебиз. Бул жерде биздин программаларга катышыш үчүн мен баягы презентацияда айткандай эле социалдык тармактарда бизде бүт маалымат чыгып турат. Кандай программаларыбыз өтүп жатат, өтүнмөлөр кабыл алынып жатат дегендечи. Сиз кайсы облусттан чыгып жатасыз? Ошонун негизинде ПИК Каракол же ПИК Бишкек же ПИК Ош борборлорунун программаларына эме өтүнмө таштайсыз. Өтүнмөнү биздин атайын комиссия текшерип карап чыгып, өтүнмөнү биринчи этаптан өткөндөрдү интервью кылат. Интервьюдан өтсөңүз документтериңизди проверка кылып, анан ошол программага катышасыз да. Бизде ар бир программанын өзүнүн критерийлери болот. Буга чейин айттымбы, айтпадымбы? Ушул Кыргыз Республикасынын жараны болуш керек албетте. Баягы ар бир программанын критерийлери ар түрдүү болот да. Баягы возраст боюнча дагы, жашыңыздар боюнча дагы суроо талаптар болушу мүмкүн. Анан бизнесиңизди баягы 1 жылдан кем эмес алып барып жаткан болушуңуз мүмкүн. Ошондой критерийлерибиздин баары ошо социалдык тармактарда жазылат. Мисалы, азыр бизде мигрант ишкер программасы аяктагандан кийин Ош борборунда буюрса ошол окуу тармагында ошол программабыз ачылат. Бул баягы образовательный сектор деп коебуз го. Детский сад, частный көп жатпайбы азырчы? Мектептер, ошол жеке менчик, ошолор үчүн бизде ушул программа ачылат. Ошол Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын тургундары үчүн ушул ишкерлер. Бул жерде акселерациялык программа болот. Акселерация деген бул баягы ишти алып барып жаткан, уже ошол бизнес бар тармакта кандай биз колдоо көрсөтүп ошо жакшырта алабыз. Ошол окуу тармагында балким бизнесиңиздер болуп калса, бизге программага өтүнмөңүздөрдү берсеңиздер болот. Өтүнмөлөр ошол кийинки жумадан бизде уже кабыл алынып баштайт. Анын баары бизде ошол эмеге чыгат. Жарнама болуп дагы чыгат, социалдык тармактарда чыгат. Бул жерде детский сад, бала бакча менен гана, мектептер гана эмес, баягы окуу курстары болсо дагы боло берет бизнесиңиздерчи. Англис тили курсу же дагы ошол башка тармакта баягы сүрөт тартуу курстары болуп, ошондой бизнесиңиз болсо деле боло берет. Танцы деп абдан көп да. Ошонун алкагында биз кабыл алып 7-8 жуманын арасында программабызды буюрса жүргүзөбүз. Бул ушул кыскача маалымат. Кийинки программа боюнча биз бул программаны эмнеге жарыяладык? Биз жөндөн жөн эле отуруп программаны ойлоп чыкпайбыз. Биз атайын изилдөө жүргүзөбүз. Баягы рынокту изилдейбиз, базарды изилдеп, анан суроо талап кандай нерсеге бар экенин тактап, талдап чыгабыз да өзүчө. Ушул биздин облустарыбызда. Мен мисалы ушул түштүк облустар боюнча канчалаган ошо интервьюларды жүргүздүм, ошол бала бакча же мектептердин эмелери мененчи, директорлору менен. Ошон үчүн биз кийинки программаны ошонун натыйжасында ушул окуу тармагында өткөрөлү деп чечтик. Так, саламатсыздарбы? Сиздердин окууларыңыздарга кантип катыша алабыз деп жазып кетиптир. Ошол мен айткандай социалдык тармактарды көрүңүздөр. Кореядан салам, ишиңерге ийгилик. Өзгөндө химчистка ачсак, колдоо көрсөтөсүздөрбү дейт. Айсулуу эжеке, биз
өзү пиктен акча берип грант бербейбиз. Мен буга чейин айтып кеткендей эле өнөктөштөр менен чогуу программаларга туш келип, сиз дал келип калсаңыз критерийлер менен албетте мүмкүнчүлүктөрдү биз колдон чыгарбай сиздер менен бөлүшкөнгө дайыма даярбыз. Саламатсыңарбы? Мен дагы биринчи жолу катышып жатам, окууларга катышкым келип жатат. Бизнеси жок болсо деле окуй алабызбы дейт. Нуржамал же биздин программалардын ар бири өзүнөн өзү мындай айырмаланып турат. Преакселерациялык программасы дегенде ошол идеясы бар же хотя бы баягы прототип продукт. Мисалы сиз мен эме кондитерский ачкым келет эле деген болсоңуз, баягы торту хотя бы үйүңүздө жасап сатам деген мындай минималдуу мындай жандуу продукт болуш керек да, минимальный жизнеспособный продукт болуш керек. Азыркы мезгилде биздин кийинки программабыз бул ошол окуу тармагында болот. Андан кийинки программага балким бизде азыр суроо талап кийинки программага дагы башка чоң. Ал жерде биз ойлонуп көрөбүз. Балким бизнес айым деген программабыз болуп калышы мүмкүн. Ошол программа болсо сиз бере алышыңыз мүмкүн. Биздин ошол социалдык тармактарда эле окуп карап туруңуздар. Ага чейин ушундай вебинарлардан деле аябай пайдалуу кеңештерди алсаңыздар болот. Сабактардычы YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Буга чейин болгон вебинарларыбызды. Жазгу эле же мигрант ишкер долбооруңуздарга кантип катыша алам дейт. Тилекке каршы биздин ушул мигрант ишкер программабыз азыр аягына жетип жатат. Мен айтып кеткендей, 7-8 жумалык программага биз уже кабыл алып, ошол катышуучулар менен иштешип келе жатабыз. Мындан ары мигрант ишкер программасы дагы болуп калса, сиз катышсаңыз болот. Манас мырзанын номери азыр чатта жазылуу, сиздерге кимиңиздерге керек болсо кирип карап алсаңыздар болот. Сонун маалыматтарды алып жатабыз. Манас ишиңе ийгилик деп жазып кетиптир. Чоң рахмат. Дагы кандай проекттер бар деп Мунарбек байке жазып кетиптир. Мен бул сурооңузга жооп бердим окшойт. Ийгилик каалайбыз деп Чолпон эжеке жазыптыр. Чоң рахмат сизге дагы ийгилик. Чолпон эже, сиздерге чоң рахмат. Сонун маалыматтарды ала алдык. Жазгул эжеке, чоң рахмат сиздерге дагы ийгилик. Манаска ийгилик каалайм деп Канке эже жазып кетиптир. Айнур эже суроосун берди. Массажный салон болобу деп Роза эжеке жазып кетиптир. Биздин кийинки программабыз ошол окуу жаатында болот да. Сиз өтүнүүңүздү берип көрүңүз. Ошол массажный салон ал кандай окутасыздарбы, массаж кылганы. Ал биз критерийлерге туура келсе, албетте карап өтүнмөнү экинчи этапка интервьюга өткөрөбүз. Чоң рахмат сонун маалыматтар үчүн. Жалпы уюштуруучуларга ийгилик. Айсуу же сизге дагы чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм деп Жайгул эже жазып кетти. Эгер сиздерде дагы сурооңуздар бар болсо, азыр микрофонуңуздарды жандырып эле сурооңуздарды берсеңиздер болот. Маалыматтын баарын ала алдык десеңиздер, анда биз вебинарды акырындан аяктай берели. Жок, рахмат чоң. Уже чыга берсек болот экен да. Ошо тынч эле болуп турат. Ошо анда сурооңуздар жок экен. Баарыңыздарга ийгилик. Чоң рахмат бүгүн бизге келип ошол катышып кеткениңиздер үчүн. Биз менен бирге болуңуздар, ошол кабарларыбызга маалымат алып туруңуздар. Манас мырза, сизге биз жалпы түштүк облустардын атынан ийгилик каалайбыз. Рахмат чоң, сиздерге дагы ийгилик, иштериңиздерге, окууларыңыздарга ийгилик. Айдан эжелер айтып аткан баардык тапшырмаларды так аткарып, убагында аткарып. Потому что бул жерде сиздерге коучтарды жалдап окутуп атат, коучтар сиздерди. Бул коучтардын бир сабагы эле кыйла акча турат. Аны кийин өзүңүздөр чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр өзүңүздөргө айтат акчаларын. Ошондуктан бесплатный уже бекер болуп атканда пайдаланып калыңыздар сөзсүз түрдө. Кереги и пайдасы да тиет. Биз өзү ушундай бүтүрүүчүлөрүбүз менен аябай сыймыктанып келебиз. Ошол чоң жетишкендиктерди мындай көрсөтүп, аракеттин артында дайыма эле берекет болот го. Өзү ошол үйрөнгөн нерсеңиздерди практика жүзүндө колдонуп, ошол окууларыбыздан тренерлерибиз абдан мыкты. Бул сөздүн чыны. Анан сиздер менен ошол иштешкенге программаларыбызды күтөбүз. Ошол кызыктуу болсо, Манас мырза, сиздин алтындай убактыңызга чоң рахмат.
дагы ийгиликтерди каалайбыз. Бизден дагы кандай жардам, мындай кеңеш керек болсо дайыма билесиз, биздин эшиктерибиз ачык сиздер үчүн. Анда баарыңыздар тынч, аман болуңуздар. Дагы жаңыдан көрүшкөнчө бул вебинар дагы сакталып, ошол YouTube каналыбызга чыгат бир аздан кийин. Макул болуптур. Саламатта болуңуздар. Саламатта туруңуздар. Болуптур.